Арбаңыздар, бардыңыздарга жалындуу ысык саламдарды айткан бул ЛТР подкаст. Бүгүнкү подкаст абдан шаңдуу жана кызыктуу, ошол эле учурда абдан пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Анткени бүгүн бизде конокто Гүлзат Мамытбек космостон келген экен. Саламатсызбы? Рахмат, Алтын. Космостон келип калдык. Учуп конуп ракетаны Илон Маск эмеге ЛТРдин жанында кондурдук. Гүлзат эженин ар тараптуу экенин бардыгын билебиз. Ошол эле учурда ырчы, коуч, мотиватор, англис тили мугалими, энергия берүүчү десек дагы жаңылышпайбыз. Гүлзат эже, бардыгына кантип жетишип атасыз? Аял киши магия, аял киши жетише алат, жетишмектүү эле ашып кетет. Жанагы бир казак блогер айткандай, кыздар, мотивацияны түшүрмөйбүз, бизде 40 колубуз бар. Бәрин жетсемиз дейт. Анысы кандай, аял любой нерсеге жетишет. Только энергиясын көтөрүп алса. Энергиясы анан. Иә. Калоо болсо балким. Калоо болсо, энергиясы качан пайда болот? Калоосу бар болсо. Калоосу бар болсо, если желание есть, ошондо энергия келет да. Аял бир нерсени желаниясы жок жазып атса, энергия түшүп кетет. Ал өлүм алып келет. Негатив бул өлүм, позитив бул жашоо. Аял каалаган нерсесин жаза алса, анда ошол нерсе негатив болот. Негатив өлүмгө айланат. Ошого аял кишинин настроениясы дайыма жакшы болуш керек. Мен өзүмө түшүндүм. Коуч, психолог болуп да мен азыр ошол кесипти да өздөштүрдүм. Ошо өзүмдү да коуч проработка кылдым. Кандай, эмнеге мен таарына берем? Эмнеге мага элдин баары эле күнөөкөр сезиле берет? Эмнеге элдин баары эле күнөөлөй берем? Что-то во мне что-то не то деп анан өзүмдү изилдеп баштаганда биз төрөлгөндө аппак барак болуп төрөлөт экенбиз. Эчтекебиз жок, башыбызда могу компьютер пустой. Компьютерде эчтеке жок. Ыңа деп төрөлгөндө программа кире баштайт. Ар бир маалымат бул программа. Сен атың Гүлзат, сен атың Мамытбек, Гүлзат Мамытбек, сен кыргызсың, сен кызсың, сен адамсың, сен мусульмансың, сен кетти да, ушу программалар. Алардын катарында тура эмес программада кирип кетет экен. Бизге тоскоолдук кылып аткан. Мисалы, колуңан келбейт. Акырын, агайла, ай секин. Болду, баша бербей, эдиреңдей бербей деп. Өттө чектөөлөрдү катуу кылып салганда программалар катуу кирип калат. Мисалы, акча колдун кири, акча жаман, бай адамдар жаман деген сайын бизге акча менен мамилебиз болбой, программалар кирип акчаны да табылбай калганбыз да. Ошо кичинекей акчага кул болуп иштеп жүрө беребиз. Жок, особенно кыргыз космос. Кыргызды ушу маңкурт кылып басынтып аткан аябай көп тарыхта лидерлер бар. Ленин мисалы, Сталин. Кыргыздар көтөрүлүп кетпесин, кокусу эметип кетпесин деп даже эки элге бөлгөн, сен кыргызсың, сен казаксың, бири-бириңерге кас болгула деп. Анан кошо кыргыз ошо маңкурт экениме деп ишенип алган. Мен маңкурт турбаймын, мен колуман келбей турбайбы, деп. Жок. Ар бир кыргызда мана сойгонсо, ар бир кыргыздын кызында мана сойгонсо, Кудай буйрса, точно космос болобуз. Ошон үчүн мен космос кийип жүрөм азырчы. Бул да өзүнчө бир дем күч берсе керек, Ооба. Айтыңызчы, сизди бардыгыбыз билгендей эле, сиз баягы англис тилин жайылтып, англис тили мугалими болуп, англисче үйрөтүп жүрүп эле, анан соңку учурда мына ушул аялдарга басым жасап, аялдарды окута баштадыңыз. Мына ошол эле учурда интернеттен акча табуунун жолдорун үйрөтө баштадыңыз. Кени коомдун жүрөгү бул аял. Демек ушуну түшүндүңүз. Ооба, планетанын жүрөгү бул аял. Эркектерге эчтеке керек эмес. Эркектер төрөлөт, ошо сайдын жээгинде жатса эле, анан ошо балык тутуп эле, анан чатырда эле төрт эме жыгачты мынтип бириктирип эле жата берсе, жалбырак оронуп алып эле илгерки таштоорындагыдай. Өздөрү да айтат, бизге эчтеке кереги жок. Биз силер үчүн кылабыз дейт. Эркектерчи, мына апам үчүн кылам, аял үчүн, аялым үчүн кылам дейт, келинчегим үчүн, кызым үчүн кылам, эжем үчүн. Эркектер ошон үчүн биз дем берип аткан үчүн эркектер кыймылдайт экен. Эркектер Марстан, аялдар Венера планетасынан. Марстан келгендерге ошо согуш болсо, деп анан бири менен деп тайлашса, анан кийин таймашса, бүттү, ошон менен бүттү, курсагы тойсо эле болду. Аялга керек уют, аялга керек жашынакай люстра, жашынакай мындай эмелер, вазалар, эстетика. Татынакай болуш керек, мен татынакай жерде жашашым керек, балдарыма татынакай жер керек дегенде аял киргизет, аялга керек. Ошондо анан кийин эркек кыймылдай баштайт. Анда кой тур, аялыма анда сонун куруп берейин, анда сонун люстра ойлоп таап берейинчи гана деп аял эркекке энергия бере баштаганда гана бир нерсе жыла баштайт. Биз азыр коомдо, азыркы учурда кыргыздын коомунда аял башын көтөрө албай калды. Аялдын башы бийик болсо, улуттун башы бийик болот.
мына Кудай буйрса азыр башыбызды көтөрүп келатабыз. Эмнеге? Потому что аялдар башын көтөрүп келатат. Аялдыга айтып атам, кечке айтып атам, онлайндан акча тап. Уже телефонун кармап алып эле күйөөсүнө жамандай берсе. Жанагы күйөөм эки аялдын башы бириксе эле бүт жамандамай, күйөөсүн жамандамай, кайненесин жамандамай, Садыр Жапаровду жамандамай, ушундай да кичке элечи. Жамандыкты жарата берет, негативди, кайта эле өлүмдү жарата берет. Кайта эле монтип энергия түшө берет. Ана мен үйрөтүп атам, кыздар оюңарды оңдогула, тилиңерди оңдогула, айланып кетейиндер, эркектердин мээсин жей бербегиле. Кечке моюнда отуруп алып, эки бутуңар салаңдатып коюп, жамандай бербегиле. Ал киши иштен келгенче сен телефондон акча таба бер. Телефондон толтура монтип М-банктан түк деп акча түшүрсө болот экен. Только анын жолун үйрөнүп ал. Телефондон күйөөң жамандап, кайнең жамандап, өзүң жамандап, балдарың жамандап, подушкаң жамандап деп отура бербей, андан деп отуруп алып телефондон акча тап. Анткени аялдын акчасы болуш керек. Аял өзүнө косметика алыш керек, өзүнө бижутерия алыш керек, өзүнө алтын шакек, алтын сөйкөлөрдү алыш керек, өзүнө жашнакай туфлилерди алыш керек. Аял күндө жашнакай болуп кийинип туруш керек. Ар кандай желательно. Ага акчасы жетпей атса күйөөсүн мээсин жей берет. Жок, бул туура эмес стратегия. Эмнеге күйөөң мээсин жейсиң? Мен күйөөм эле багат. Мынтип коет, мен үй кожойкесимин. Мен дыхымын. А эмне дыхы деген? Домохозяйка. Яң кесип алыштыр. Дыхы деген. Айттым, дыхыңарды койго дедим. Дыхы деген кесипти вообще ташка чапкыла. Аял киши дыхы болсо дагы отуруп алып, телефонун тык деп акча тапса, баласына мороженое алып берет, памперс алып берет, өзүнө сонун нерселерди алат. Жиргайт да, өзүнө люстраларды алат. А эркеги байкуш и так тапырап иштен келсе, миң эле сом алып келдиң бе? 1000 сом эчтеке жетпейт. Өзүндө энергиясы жок, анда энергиясы жок. Кыздар, алтындар, моякты оңдогула. Телефондон жаман нерсенин баарын көрө бербей, моякка жаман нерсенин баарын сиңире бербей, жакшы нерсе сиңиргиле. Кана онлайндан акча тапканды үйрөнөйүнчү, онлайн кесиптерди үйрөнөйүнчү, таргетологду үйрөнөйүн, СММщикти үйрөнөйүн, мобилографты үйрөнөйүн, продюсированияны үйрөнөйүнчү, кана мен жакшы нерсе менен алек болоюнчу десе, аялдын дагы ою алмашат. Аялдын да энергиясы алмашат. Үйдө вообще башкача энергия болот. Каткырат келип, жашнакай энергияга бөлөйт, үйүндагы, үй бүлөсүндагы балдарын эртең тургузуп, бетинен өп тургузат, күйөөсүнүн чекесинен өп тургузат. Ошондо энергия берсе, ошондо ком өсөт экен да. Англисче үйрөтүшүңө үйрөтүп атам. Просто эң биринчи басымды аялга жасап алса, ком көтөрүлбөйт экен. А кыргыз аялдарынын кийимчилиги эмнеде болуп атат деп ойлойсуз? Өтө кыйынбыз бизчи. Эмнеден ката кетирип атабыз? Өтө кыйынбыз да, бизде именно ошо жер шары боюнча кыргыздын кыздары өтө кыйын экен. Мен ошо мынтип байкашымчачы, наблюдение кылып анализдейм да, мен көп жерден анализдейм, көп элдерди. Именно кыргыздын кыздары аябай кыйын экенбиз. Манастай болгон, Манас атаңдыкындай болгон күчүбүздү каяка жиберишти билбей, обязательно күйөөбүздү жамандайбыз, балдарыбызды жамандайбыз, ушундай негативге кетип калат экен да. Же болбосо эркектер менен чоң тең тайлашып, алар менен тең болуп калат экенбиз. Үй бүлөдө эки эркек жашайт. Аял дагы эркек, күйөөсү дагы эркек. Экөө ошондон кийин тайлаша беришет эле. Жок. Аялдын орду башка, эркектин орду башка. Кудайдын жаратып койгон системасы бар. Ата эне, эркек, аял, анан бала. А биз ошо эркек анан аялда деген системадан чыга калып, нифига, мени эркек менен тең тайлаша, мен эркекке эркек болуп берем керек болсо. Ата энеме дагы чыга калып, ата энеге да ата эне боло берем деп өзүбүздү акылдуу сүйлөп эткенбиз. Мен ошону өзүм басып өттүм. Жок, эми эркектерге тең тайлашпайм. Наоборот, эркекти көрүп калсам, даже бомж болобу любой. Деп резко аялдык энергиямды кийем. Саңга туруп калам. Өтүңүз деп эркекке жол берип койсоңчу, ишин кантип жүрүшөт да. А мен өзүм аял болуп калам. А кээ биринде бар, биякта эркектик энергияга күч келгенде, анда бизнес жазай коем. Давай Гүлзат, эми эркектик энергияңды бизнеске жаса, а бирок үйгө келгенде жашнакай аял болосуң, хорошо? Деп, эми чымдай психологияны үйрөнгөндө ичиңде көп неме бар. Көп гүлзаттар бар да менин ичимдечи. Бир инсанмын, а еще субинсандар бар да. Личность бар, субличностьтар бар. Ичимде ата кызы бар, ичимде апа кызы бар, ичимде сестренкасы бар, ичимде эжекеси бар, ичимде балдарымдын апасы бар, ичимде Гүлзат мотиватор бар, ичимде Гүлзат жертва бар. Кечээ жертва болдум мисалы. Көп да мындай эми сен ичиңдеги семейство, үй бүлө көп субличностьтерден турат экен. Ошондо бир күнү карасаң Гүлзат жаман кыз чыга калып эле деп чыга калып сум жанына барып бийледим деп. Мен бийлейм, эмне кылсаңар кыла деп. Эми мен айттым, так, эми булардын баарын билип алдым, изилдеп алдым.
кой эми баарына тең жол берейин, только убакыттуу сааты менен, хорошо деп анан Гүлзат плохая девочкага айтам, так, хорошо, үйдө эмне кылсаң кыл давай, жаман что хочешь делай, хорошо, давай эшиктебестеңизби? эшитип коем, все, анан музыканы чоң коем, ваннага түшөм, анан жинди болом, анан дип жылаңач жүрө берем, ушундай иш кылса Гүлзат жиндиге жол берем, ошондо жинин чыгарып ал, деп все, чарчап жатып калгандан айтам, все, эми Гүлзат эми мотиватор чыксын, кана эртең, тем более ЛТРге эме öğreткенбиз, мотивация беришибиз керек экен, давай. Кече Гүлзат жертваны күйүзүп койдум эле, өлө ыйлап, баламдын туулган күнүндө деп эле жертва болдум. Конечно, эчки көзүм шишип, анан тура калсам, бүгүн ЛТРге Мен келбей калбаса экен деп сарсанабадымбы? Мынтип карап туруп, көзүм шишип калыптыр, срочно батёкту кетириш керек. Эмне кылыш керек? Срочно спортко бардым. Гүлзат спортсменка койгон. Давай, Гүлзат спортсменка вперед дедим. Гүлзат спортсменка барды оңдоп келди. Анан Гүлзат космос менен Гүлзат мотиватор биригип, азырынакы жаныбызга келип калдык. Эң сон, абдан жакшы. Айтыңызчы, мына ушул элге таанылып чыккандан кийин ар кандай жашоо, ары калчап, бери калчап, анан деги эле ойлонуп каласызбы? Деги эле жашооңуздагы миссияңызды билдим деп каласыз. Анан деги эле катачылыктарды оңдойн, болду, мындай нерсени кылбайын деп каласызбы? Же баягы эле Гүлзат өз билгенин кылган, баягы эч нерседен тартынбаган Гүлзат ойгондо, же мындай өзүңүз айткандай, болду, үйдөн ушуну кылам, эшикке чыкканда андай нерсе кылбайм деген ойго келдиңизби? Мен өзүмдү изилдей баштадым. Аял негизи адам өзүн тапса, калган эчтекеге таянбай калат экен, мындай да. Биз бактылуулукту сырттан издей берет экенбиз. Канаган бирөө келип мотивация берсе, анан бирөө келип дем берсе, анан бирөө келип ушу ишимди бүтүрүп берсе, бирөө жоопкерчиликти алса, жок. Мен коуч, психолог болуп үйрөндүм. Күчтү ичиңен табасың. Потому что Кудай жүрөктө жашайт. Ошо жүрөгүңдө бар, күчтү чыгар. Өзүңдү изилдесең, самоанализ кылсаң, бүт баардыгы ичиңде катылуу экен. Мага бап келген нерсе сизге бап келбейт. Сизге бап келген нерсе тиге бап келбейт. Ушундай. Ар бир адам өзүнчө бир космос, өзүнчө бир аалам. Ошол мен ааламдагы бап келген нерсе сиздин ааламыңызга бап келбеши мүмкүн. Ошондо мисалы мага келип бирөө, мен сенин хейтериңмин десе, мен түшүнөм дейм да. Потому что анын ааламында хейтер мени жактырбайт. Мейли, ага укугу бар. Мен ар бир адамды түшүнө баштадым, ар бир адамды кабыла баштадым. Эски жолдошумду дагы, анын апасын дагы, балдарны дагы, ушундай турбайбы? Ушундай турбайбы? Буяк негативке да, хорошо. Негативке да укугу бар да. Буяк позитивке да укугу бар. Деп ар бир адамды кабыл ала баштаганда, менде ошондо өзүмө да сүйүү пайда болду. Сен өзүңө мындай, өзүң бөксө болсоң, эч кимди толтура албайт экенсиң. Өзүбүз бөксөбүз, аялдар. Өзүбүзгө өзүбүз ээ эмеспиз, өзүбүзгө өзүбүз батпайбыз, өзүбүзгө өзүбүз капабыз, ушундай жинден эле жүрө беребиз. Жок. Өзүңдү өзүң сүйүшүң керек экен. Мен азыр ушу Оштон дагы бир продюсерский центр ачып кыздардымды да онлайн үйрөтсөм, бир кызым айтат, ушу мага мурдум жакпайт дей берди. Эфирге чыкпайсыңбы? Чыкчы эфирге десем, ушу мага мурдум жакпайт. Именно ушу мурдуң менен жакшынакайсың. Сен мурдумду кабыл алсаң, мага да мурдум жакчу эмес. Картошка мурун, анан капкара, анан тырмактар кыска деп өзүмдү ушундай кемсинте берчүм. Анан айттым, кандай болсоң ушундайсың Гүлзат. Өзүңдү жакшы көр. Мына картошка мурунбу? Картошка мурун. Ушу картошка мурунду жакшы көрөм. Колдорум кыска, все, мага Кудай берди ошону. Берген нерсеңе ыраазы болуп, ошого толсоң, дейткенсиң да. Жок эле нерсеге, ошо мен мурдум шукурдач болсо, анан кийин неме пальчиктерим узун болсо, анан өзүм аркай болсо, анан аркысына дей берсең, бүт мындай кемсинтүү да. Кемсинтүү, өзүңдү кемсинте бересиң. Кудайды кемсинте бересиң. Сени сага Кудай берди да, ушулардын баарын тең. Ушу Кудайга макул эмесмин. Ушу мурдумду чоң кылып жаратып койгон. Деп эле, керчиге ушинте берсеңчи, даже мурдуңду алып коет да. Ооба. Антпеш керек ушу мурдум. Наоборот, ушу мурдумду карап, сон мурдум бар, деш керек наоборот. Барбы, жок, мурун барды зато. Чоңбу, кичинекейби, какая разница? Анан ушинтип мурдумду жакшы көргөн сайын, мен мурдум өзүмө жакшынакай көрүнө баштады. Потому что адамдын сөзү, адамдын көзү, назары бул энергия да. Ооба. Ошо энергияда акырын оңдой баштайт экен, деп сага жакпаган нерселерди акырын оңола баштады. Кичине аарыга баштадым. Кичине пальчиктерим узаргансып калды, же маникюрду ушундай коюп алдым. Билбейм. Өзүңө сезиле баштады. Жакшы көргөн сайын анан кийин чачты кырыш керек болду, чач түшө баштады. Химия кылдым, афрокосы, афрокудри, чач менен эмне гана кылбадым. Анан байкуштар түшө баштады. Анан барып, кырып салайын деп кырып салды анан. Карасам, жүрө бер дедим, короче, Гүлзат, сага можно. Ошол техниканы киргиздим башыма. Мне можно деген. Гүлзат, сага можно.
Элим бар жүргөн болгондой. Тас машинаны чыгып алдым. Бир студияга барсам, балдар көзүн жумуп туруп деп. А эмне болду көзүңүздү жумуп алдыңыз десем. Тас аялды көргөн эмесмин деп. Уялып кетсе болду. Я просто лысых женщин не видел, ну ничего, увидели в первый раз. Есть чайник деп коем. Алда уялып кетип барып чайнигин берди. Эми эмне дегим келет. Мындай өзүңдү кандай кабыл алсаң, сен де ушундай кабыл алат экен. Анан бирөө жазып коет, тас фантомас деп неме эфир өткөрүп атсам, ооба дедим, мен тасмын, мен фантомасмын. Ооба десем, унчукпай калып атпайбы, акырчы мындай. Мен өзүмдү кабыл алсам, башкаларга уже сөз калбай калат экен да. Сен тассыңбы, фантомасыңбы? Кайра күлкүңүз келип Кайта өстөрү күлүп, мен күлүп, наоборот кабыл алгандан кийин, ушуга баары тең жарашат деп дей башташы да анан кийин. Реально мага бүт нерсе жарашат. Өзүңдөн кайф алсаң, сенден башка кыздар, башка адамдар кайф алат экен. Өзүң жыргасаң, сенден башка адамдар жыргайт экен. Жанында болгусу келет экен, ошо энергия кошулгусу келет экен. Неме, сиз дагы эмеге чакырдыңыз эле? Бир мааракеге. Ошол жакка сиз мындай, сиз өзүңүз бир башкача энергиясыз да. Сонун кыз экен деп мындай WhatsApp'тан да билинет да, жаркырап, сүрөтүңүз, үнүңүз, анан кийин жазып аткан немелер. Сонун кыз экен. Ушул кызга барып келинчи. Баргым келди. Мен билбей аттым, неге? Мен түшүнбөй аттым. Ырдап бериңиз, энелер күнүнө макул деп анан. Келсем, эл чогул эле экен. Хорошо деп мен анан өзүнүн видеолорун тартып берейинчи деп видеолор тартып алдым, сабактарын тартып алдым. Ошол жакта как раз эме помещенияда доскалар бүт нерсе бар экен. Анан эми ырдап бериңиз, келиңиз сахнага деген анан микрофонду кармап алып, кыргызым, берекем, турабай, энелерге ыр арнайын деп эле арнап жибердим. Энелер туруп беришти. Анан кийин жигиттерге да арнайынчы деп манас эл деген ырымды да ырдасам, бирокта ведущий, тура туруңуз, сизге биздин белегибиз бар, төшпелигибиз бар дейт. Макул деп туруп калса, Шеримкулов агай тура калып, атамдын кумири да. Төш белги билип атса, төш белги деши улуттун жүзү деп жазылып турса, мен деп ушунчалык мындай ыйлап да жибердим да, көзүмдө жаш тегеренип агайды кучактап алып, потому что Мамытбек атам кумир көрчү да, Шеримкулов. Кечки ошо кишинин сүйлөгөнүн көрчүбүз, кичинекей кезинде Шеримкулов деп аябай кирген да. Как раз ан кишинде чачында, башында чач жок эменки. Карап калган эми, парик кийип алган элем да. Анан ушилса, кишинин бооруман кызып, төш белгини неметип алган. Тез эле чыгып кеттим, төш белгини кармалып, мама, төш белги бердим ага, улут жүз экен десем, ким берди деп сурай баштады. Мен даже башка телевидение барда сурай баштады. Ал ким, эмнеге Шеримкулов берди, эмне? Мен өзүм билбейм. Чыгып кеттим. Эң сонун элге мына ушинтип дем күч болуп жүрө бериңиз ар дайым. Анан ушул учурдагы образыңыз тууралуу, ырыңыз тууралуу да сүйлөшөлү. Апасы деп которуп алдыңыз. Эң сонун баягы элге, апаларга арналып мына ушул ырдагы хит болбодубу? Мына ушул Корея тилиндеги ыр. Кантип ырдап калдыңыз? Мага кызык болуп атат. Анан деги эле чыгармачылыгыңыз кантип атат учурда? Алтыным эме экен да. Кореялыктар аябай укмуш кетип атат. Ошо Рози деген кыз, апаты деген кореялык оюн жөн эле. Кыз кылмай, чүйкөлөр дегендей эле да. Ошону эле бүткүл дүйнөгө таанытып, бүткүл дүйнөнү ошол тилди сүйлөтүп салды да. Ооба. Ошол ырды ырдатып салды. Кичинекейден баштап чоңуна чейин ырдап жүрөбүз, апаты деп. Анан кийин ошо эмени көрдүм да, президенти чоң кылып концерт кылып, Кореянын президенти Розин чакырып, чоң белектерди берди. Сен Кореянын культурасын, маданиятын сыртка экспорт кылып атасың дегенде жүрөгүм дүңгүрөп кетти. В смысле экспорт кандай? Ырды да экспорт кылабы? Культураны да экспорт кылабы? Бизнесмендер балды экспорт кылып атса, столдорду экспорт кылып атса, кытайлыктар мисалы товарларын экспорт кылып атса, Рози кореялыктардын маданиятын экспорт кылып салыптыр да. Азыр канча бир 5 миллиард просмотр болуп кетти окшойт. Мындай бүткүл дүйнө көрдү деген сөз да. Анан ошо кыздан кичинекей эле кыз ал. Шунчалык дем алдым, шунчалык ошо ырды сүйдүм. Анан кийин мындай да издене бериш керек экен. Анан сага энергия келип ата, ошо энергияны чыгарып салыш керек экен. Барып туруп сразу реализация кылып салбаса, бул энергия келип кетип калбайт. Бул уйуйт бул энергия. Анан кийин
таш болуп чыгат бөйрөгүндө, ашказанда таш болуп чыгат, понимаете? Ишке ашпай калат, ишке ашпай калган нерсе таш болуп чыгат, бир оору болуп чыгат, бир болезнь болуп чыгат да, бирөөнүкү язва желудка, бирөөнүкү рак, бирөөнүкү кетти да, короче, бирөөнүкү по-женски. Жок, аял кишилер сразу барып кылсаш керек экен. Анан кийин мен да ошондой бир окшогон бир ыр чыгарсам жакшы болот эле. Угуп атам. Сестренкам экөөбүз Оштон Бишкекке учуп атабыз самолетто. 5 саат погодный условия болбой, 5 саат чогулуп отуруп калдык ошол жерде, неме күтүпчү. Анан түнкү саат 3 болуп атат уже. Рейстер отмена болуп, кайта чогулуп, эл ушу жык болуп, аэропортто монтип калды уже, нерв болуп атат. Анан мен аппак шляпамды кийип алгам. Ошол жерде отурам мен. Так, только сен нерв болбо, Гүлзат ушунча киши сени карап турат, сен ушунча кишини демизиң, сен нерв болбо. Хорошо. Жана апат мынтип койгон. Давай бир нерсе полезный нерсе чыгарчы, давай. Давай, позитив, позитив. Анан кийин эле. Ушу ырды мен которуп салбаймынбы? Анан мынтип коем. Которгондо эмне, кореялык оюнду эмнеге котором? Давай андан көрө бир кыргызча битке уйкаштырып коем. Анан давай. Анан апаты кыргызчага эмнеге келет анан? Апасы. Мен сестренкам жийини келип отурат да, жийини келип телефонду чукулап анан. Жөн отуруңузчу Гүлзат эже дейт. Жөн отурбайм? Неге жөн отурам? Бийлей баштадым мен ошо. Элдин баары мени карап атат. Мен аппак шляпамен ортодо соксоюп чыгат. Компьютерге карап калам. Апасы туруп алып ырдап атам. Жана ыр кулагымда анан апасы. Ура, апасы. Макул апасы экен. Апасына эмнеге кайрылышым керек? Апасы. Мен эмне кылам өзүм? Мен дем берем, английский окутам анан. Апасы, англисче үйрөтөйүн сага дебеймби? Давай, англисче үйрөтөйүн балаңды, англисче үйрөтөйүн сага. Кетти ошондочу. Сөз жазып салдыңыз. Сөз жазып салдым. Тура. Монтип атам, ишилсе мен энергия монтип атат да. Элдин баары мени карап атат. Мынтип коем, позитив деп коем. Элдин баары. Мен позитив чачыратып атсам, элге да чачырап, эл акырын мындай негатив болбой калды да. Качан болот? Эмне болуп атат? Мындай жөн турса уруш тачып кете тургандай да. Карасам сестренкам номуңдан айтам. Take it easy деп коем, нормально болчу, давай. Жеңил кармагыл. Всё хорошо, всё нормально. Бүттесе Кудайдын буйругу. Давайте Кудайдын буйругуна нормально эметели. Азыр келип калат. Андан көрө позитив карап турайлы деп. Ошол жерден жаза баштадым. Ошол жерден жана Бишкекке келе калып ким менен мынтип коем анан. Ким менен бирөө менен тарта калыш, бир эркек менен тарта калыш керек. Потому что Розиде Марс Бруно менен тартатпайбы анан. Ошондо сонун көркүнө чыгат, меники да сонун көркүнө чыгат. Дегинчи болбой Марс менен деп чалып калды. Гүлзат эже экөөбүз бир ыр чыгарбай. Как раз сон болбоду, кел. Аты да Марс. Аты да өзү Марс. Карасаң ошондо чыгарып, ой Гүлзат эже, сиз менен любой кипиш деп аябай кылды. Брестке барып тартып салдык, Брестке барып сабак видеолордун дагы ырындагы. Ушинтип эле жаралып калат экен. Эртең менен дагы бир сонун эме келди да. Илхам келди. Илхам келип, кече Алымбегимдин уулумдун туулган күнү болуп, мен ага же доверенность бере албайм, же бара албайм, 6 жылдан бери көрө элекмин. Ошондо куюп атам, Гүлзат жертва ойгонуп алчы. Анан кийин эртең менен турганда эле жакшы илхам келип, бир сонун ыр жазып калдым. Сонун ыр жаздым. Азыр айтып бересизби? Окуп берейин. Буну орусча жаздым. Кыргызчасын да чыгарам, бирок орусчасын дагы окуп кетейин, анткени эмнеге ата-энелер биз үчүн чечим кабыл алат. Биздин ордубузга деп орусчасы, именно орусча келди да. Почему родители решают за нас? Сиз буга чейин эле демек бул апасы биринчи өзүңүздүн жазган ырыңыз да, бул экинчи. Демек сиз ыр дагы жазып коюп турбайсызбы? Ыр да жаза баштадым. Анткени мен өзүмдүн касиетиме багына баштадым. Ар бир адам өзүнүн касиетине багынганда, ошондо бирөөгө окшошкум келет, анан бирөөгө турагым келет дебей, наоборот өзүңдүн касиетине багынганда өзүңдүн немелериң чыгат экен. Укмуштуулугуң кетти анда эмеси. Почему родители решают за нас? Вы думаете, что мы не примем решение без вас? Почему вы делаете из нас инвалидами? Мы становимся слабыми под вашей эгидой. Дайте нам возможность ошибаться самим. Мы не можем ходить путем прямым. Здесь ошибешься, там поскользнешься, здесь выиграешь, там взорвешься. Это нормально для ваших детей. И сын, и дочь на пороге дверей. Они распахнутся, и перед ними весь мир. Там есть и голод, там есть и пир. Твой ребенок посмотрит и то, и другое. Он выберет вначале что-то плохое. Ошибется, поплачет, получит уроки. Встанет, выпрямится, встряхнет свои руки. Поймет, где нельзя, поймет, где можно. Следующий шаг сделает осторожно. И с каждым шагом он сильнее и сильнее, открывая перед собой миллионы огней.
огней почета, огней славы, богатства, настоящая дружба, настоящее братство. Ребенок не получит того, чего хотел, пока не ошибется, пока не вспотел. Родители, не принимайте решения за нас. Мы можем принять решение без вас. С любовью, ваша Гульзат Мамытбек, вдохновительница планеты, крутой человек. Эң сонун. Кол чабар болсун. Ооба, ата-энелер чын эле биз балдарыбыз үчүн ар дайым эле чечим чыгара бериштен алыс бололу. Балдарыбыздын оюн да угушубуз керек. Сиздин оюңузга абдан кошулам. Рахмат. Эми биздин кыска нуска суроолорубуз бар. Айтыңызчы, учурдагы жан дүйнөңүз абалы? Бактылуулук. Өзүмдү издөө. Тарсылдаган, бетке айткан мүнөз ар дайым эле жашоого оң таасирин тийгизеби же терс таасирин тийгизеби? Көбүрөөк терс таасирин. Андан кийин айтыңызчы, мына ушул кыргыздын кыйын кызы Гүлзат Мамытбектин алдыдагы кандай пландары бар? Голливуд, Кыргызстан номер 1. Кыргызстан космос. Эң сонун, канча күн интернетсиз жашай аласыз? Жашай албай калдым окшойт. Көрө электим дечи. Подписчиктерим жок, жашай албайм. Абдан жакшы. Анда кыргыз элинин ичинде аман болуңуз. Караңызчы, убакыт деген учкан куз. Мага бир 2 минутадай эле болуп калды сиз менен баарлашуу. Сизге ден соолук каалайм. Кыргыздын деми, кыргыздын мына ушундай энергияга толтуруп жүрө бериңиз. Чын эле баягы кыздары кыйын кыргыздын деп коет эмеспи? Кыргызымдын кыйын кыздарынын катарында жүрө бериңиз. Сизге ден соолук каалайм эң негизгиси. Рахмат алдым. Сиз да менин курсума келиңиз, онлайн акча тапканды үйрөнүңүз. Телефонуңуз ушу сиз отургунча акча алып келе берет. Анын жолдору бар. Англисче да үйрөнгүлө. 24 саат энергия берет, 24 килограмм энергия берет. Ошол саатын, ошол энергияны каяка кетип атат? Ошол эле миллионердики ошондой эле берилет, сага деле ошондой эле берилет. Ошону туура пайдалансак, биз точно космос болобуз. Кыргызстан номер 1. Абдан жакшы. Ардактуу замандаш, бул ЛТР подкаст болду. Кызматта Жанна Усубалиева. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар. Эгерде бул көрүүнү башынан көрбөй калсаңыз, анда ЛТРдин Маданият YouTube каналынан көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар.